Балыкчы шаарында бүгүн 22 шайлоо тилкеси иш алып барды. Ал эми шайлоочулардын саны 35.367. Бардык шайлоо участоктарында мыйзам сакталып, талаптагыдай даярдыктар көрүлгөн. Элдин үмүтү чоң, айрыкча азыркы жаштардын үмүтү аябай чоң. Азыр коюп аткан партияларга кандидат болуп айлыбыздан чыгып аткан биздин жаш болочоктогу депутат болобуз деп аткан балдар, жигиттер ушу мамлекеттин өсүп өнүшүнө, айылыбыздын өсүп өнүшүнө өздөрүнүн салымын кошобуз деп чыгып, кандидатурасын коюп партияларга кирип атышат. Мурдага салыштырып айтканда, азыркы мурун 21-жылдагы шайлоодо количество азыраак эле. Азыр 6 жылдын артканы кошулган айылдар менен саныбыз кичине болсо да көбөйдү. Мурунку шайлоолордо процент азыркы убакка чейин мындан азыраак болчу. Азыр элдер мындай шайлоого көз карашы жакшы болуп, кичине явка көбүрөөк болуп атат. Жергиликтүү кеңешке талапкерлерди шайлоо шарттары бир топунга айланган. Алсак түндүк аркылуу өздүгүн тактап добуш берүү болду. Ошондой эле санариптик технологиялардын алкагында автоматтык урналар, электрондук тизме заманбап шартта ыңгайлуулук жаралган. Бюллетень жанагы автоматтык система иштебей калган учурлар катталды кээ бир жерлерде. Эми бул жерден атайы бул борбордук шайлоо комиссиясы менен жана инфоком менен биргеликте биз ушундай иштердин алдын алуу боюнча атайы группалар түзүлгөн, ушу техникалык колдоо группалары. Ал группалар бардыгы ошол техника менен ар кандай материалдык базасы караштырылган, ошон менен жерине чыгып баягы четтетүү процесстери болуп атат. Эми кээ бир участоктарда ушундай болду. Биз өзү негизи 6 жыл бою миграцияда жүрдүк, Россия өлкөсүндө. 6 жыл аякта иштедик, бияка мекенге жакын эле келдик. Келип ушу шайлоого катышалы деп келдик. Депутаттардын көрүп атабыз иштеп аткандарын. Ошо миграция жагында ишне өзгөртүүлөрдү киргизип, жана жаштардын баарын артка кайтып, айыл жергесинен келип, айылдын жаштарын көтөрүп, иштейм деген депутаттарды ишне колдоп, ошолорду колдоо көрсөтүп. Акыркы сааттар калганда мыйзам бузуу, добуш сатып алуу фактылары катталган жок. Коомдук коопсуздукту камсыздоо максатында 1000ге жакын милиция кызматкерлери иштеп жатат. Жазгүл Сатаева, Сталбек Саманчиев, Мадина Абакирова, Ысыкөл жаңылыктары.